калпакты могу накта кийиштен мондай алып алам. Дээрлик 40 жылдан бери калпак тигүү менен алектенген Зууракан Солтонбекова устчулук өнөрдү аркалаган бул жылдар аралыгында калпактын 10дон ашык түрүн тигүүнү өздөштүргөн. Айтымда улуттук баш кийимди жазуу тасыккан уз үчүн жарым сааттык убакытты талап кылат. Негизи бир калпактын могу чач саймасы кармайт да, кичинечи саймасы бир убакытты көп талап кылат. Анан чогуу болсо бир 5 минутта жаза алат, чогуучу. Ана морики чогунун ар кандай жасап атышпайбы? Морики жери 8 сантиметр болот, бул чачысы болсо 6 сантиметр болот да, кыргыз калпактыкы. Анан этеги ойлат, жарым саатта даяр болот. Мына ушу каарманыбыз өзү өңдүү узайымдар менен биригип, учурда калпакты заман талабына ылайык жасап жатышыптыр. Алардын колунан жаралган улуттук бул баш кийимдерди Ат Башы районунан сырткарыда кардарлар келип, атайын буйртма менен жасатып кетишет экен. Мен негизи эми калпакты 81-жылдан бери эле тигип келдим. Ана мында чыга элекмин да, негизи үйдөн эле жасап заказ менен Нарын областында нарындар заказ берет, куда тоскондор заказ берет. Ар ким ошо заказына кардарларга жараша деген. Негизи 500 сомдон 2000ге чейин. Накта кийиштин жасалышы эле кыйын да. Меринос койдун жүнүнөн жасалат могу кийиштер деген. Бакылат, жазалат, тазаланат могу таптаза көрүп атпайсыңарбы? Бул накта кийиз. Накта кийиз. А синтетикалар арзан эле 100 сомдон болот да. Улуу өнөрдү өчүрбөй, аны аздектеп келе жаткан жез оймок чеберлер калпактын жасоодо байыртадан келе жаткан эрежени сактап келишет. Маселен, тарых барактарында улуттук бул баш кийимдин түзүлүшү кандай сүрөттөлсө, азыр деле ошондой жасалууда. Калпакты тиккенде апаларыбыз, эжекелерибиз, айымдар, уздар калпакты балдарын арнап, аруу тилегин ичине камтып, оюларын өзгөчө салып, ошолорго жакшы тилекти айтып, ушу ак калпагы башынан түшпөсүн, ак жолтой болсун, ден соолукта болсун, тажысын башына кийип, өмүр узун болуп аман жүрсүн деген аруу тилектерин айтышып, жакшы максаттар менен калпакты тигип келишкен. Улуттук бул баш кийимди даңазалоо жана анын жасалышы, жаш курак боюнча кийилиши туурасында Ат Башылык мына ушул уз чеберлер чебер колдордун көргөзмөсүн уюштурушту. Анда калпактын барк баасы айтылып, жасалышы көрсөтүлдү. Ошо ак калпакты тигүүнүн жолдорун, ыкмаларын кийинки өсүп келе жаткан жаш муундарга үйрөтүү, калтыруу максатында, ошондой эле калпакты кантип бычат, ал жанагындай эмнени түшүндүрөт, чогуу, жанагындай тигиши, өңүү деген сыяктуу маданий иш-чара менен айкалыштырып, мындайча айтканда, кийинки муундарга жакшы бир улап кетиш үчүн калтыруу максатында өттүк. Жогоруда көрсөтүлгөн чебер колдордун көргөзмөсү 5 март калпак күнүн утурлай уюштурулган. Анын негизги максаты жаш муунга калпактын жасалуу жолдорун жакындан таанытуу болуп саналат. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, Абсамат Төлөсбеков, жаңылыктар, Ат Башы району.